Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кимге эгерде доставкага иштегенге же жеңешкага же аяшкага мындай балдарды садикке алып барып, школго алып барганга машина керек деп атсаңар, 300 миң деп атат, бирок 250 миңге алсаңар болот да, бирок торку капота. Toyota Corolla RunX жылы 2021 1.6 автомат коробка. Жүрүңүздөр, азыр силерге бир сыра сыртын көргөзөлү дагы, ичин көргөзөлү. Сыртында көрүп атасыңар, мондай бир аз ржавчина болуп кеткен, ачык эле айтып бардыгын көргөзөлү. Мондай кичине мындай царапиналар бар. 2001 жылдан баштап кичине мындай кордукту көрүп калган байкуш. Япониядан бияка түшкөндөн кийинчи задний бампери мондай кичине неметип турат. Багажник ачылат, бирок багажнигинде мондай чехолдор подарок. Так, запаскасы жок экен, тилекке каршы. Запаскасы жок экен. Бул жагын көргөзөлү. Бирок дөңгөлөктөрү бодур экен. И литый дискалары дагы нормально окшойт, вроде бы. Мынакей ржавчиналарын тартып кой, кичине жакыныраак кылыпчы. Ржавчиналарын көрүп атасыңар. Бирок юбкасы бар мынакей. Японский тюнинг. Машина правый рульда. Бунун левый рулю Corolla деп аталат, правый рулю RunX. Так, мынакей ржавчиналарын да тартып кой. Мондай жерлери бар. Биринчи көрүп алууга, бирок зато мына полный электропакет. Автоскладывание зеркал. Подлокотник бар машинада. Так, азыр машинаны оталдырып көрөлүчү. Ой, бисмилла. Пробеги 176 миңген, пробеги. Оригинал пробегби же не оригиналбы билбейм. Передний подлокотник, задний подлокотниктер да бар экен. Салону велюр экен, тряпочный. Чехолдорун алмаштырыш керек, Ева коврик салыш керек. Так, бул жакта эчтекеси жок. Камера задний вид жок экен. Кондиционер бар экен, зато кондиционер экен. Пониженный передачалар бар. Ручниги иштейт экен. Кыскасы, эгерде кимге кызык болсо, видеонун описаниясында телефон номерлерге чалып бересиңер. Машинаны көрөсүңөр дагы, содалашып сүйлөшөсүңөр. Бардык минустарын айттым. Идеальный машина эмес, бирок эгерде ким алам десе, кимге жакса, содалашып сүйлөшсөңөр болот.